Sizерге болгон мисал, азырда болуп жаткан мисалды айтайын. Ушундай арабызда ушундай момун мусулмандар бар. Үмүт берет адамга ушундай айткан сөзүң текке кеткен жок деп амал кылып атабыз деген таксырлар бар да. Атын айтпайын, ушу бир туугандарыбыздын бирөөсү, момун мусулман бир туугандарыбыздын бирөөсү өзү банкта иштейт. Банкта билесиз, айлыгы канча? 10 000, аш бесе 15 000 алат болуш керек ошол таксырыбыз. Ошол таксырыбыз айтат, таксырым, эгер бир карточка берсеңиз, эсеп берсеңиз, мен ошого ай сайын 4 000 сом которуп турсам дейт. 4 000 сом. Сиз ошол акчаны алып, медреседе муктаж болгон балдаргабы, устаздаргабы, же жетим жесирлергеби ошону садака кылып бериңиз дейт. Мен жумуш менен алаксып, алектенип калып, жакшы бере албай унутуп коюп жатам дейт. Ошон үчүн айына сизге которуп турайын, ушул 4 000 сомду ушуну берип туруңуз дейт. Мен башында ал таксырды билген эмесмин, бирок колумда бар таксыр экен деп ойлосом, кийин бир аз анча-мынча тааныштардан сурашырсам, ал банкта иштеген бала дейт. Жаш, жаңы эле үйлөнгөн, 1-2 баласы бар. Бирок ал кишинин колунда жок, өзү муктаж болуп турганына бирден бир далил, ошол бир айдын ичинде 2-3 жолу бөлүп которот ошол 4 000 сом акчаны. 4 000 сом акчасын бир которгондо таксыр 1000 сом таштадым деп коет, жазып коет. Дагы жүрүп дагы бир жума 10 күн өткөндөн кийин таксыр 1,5 000 сом дагы таштадым деп коет. Дагы жүрүп бир ай түгө бүткөнчө калган 4500 сом калабы, 1000 сом калабы, ошону дагы котордум дейт. Көрдүңүзбү? Мына бүгүн жуманын астында 1,5 000 сом таксыр котордум деп жазып коюптур. Анан дуа кылдык. Аллахым ушул кылган садакаңызды ушул дүйнөдө дагы, акыретте дагы эселеп берсин. Ушул жакшылыгыңыз дайыма сизден эмес, сизден калып калбастан сиздин уулуңузга, небереңизге, кыяматка чейин келе турган урпактарыңызга чейин ушул кылган жакшылык амалыңыз өтүп, кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу болушту сизге жана сиздин үй бүлөңүзгө, кыяматка чейин келе турган урпагыңызга Аллахым насип эткен болсун. Сизде инсандар көп болсун деп ыраазычылык билдирип, сүйлөп жөнөтүп койдук. Акырын 1000 сом, 5 сомдон жыйнап таштап, ошон 4 000 сом кылып жиберип жатат. Бирок 4 миллиондоп, миллиарддап акча чогулткандар 4 000 сом ал жакта турсун, 4 теңге бергенге колу мойну жар бербейт. Эмне үчүн? Себеби Алла Таала андай жакшылык ишти дагы сүйгөн пендесине берет. Сүйгөн пендесине ошондой мүмкүнчүлүктү, тауфикти берет. Кичпейилдүүлүктү, кечиримдүүлүктү, сабырдуулукту, ушундай хайыр ихсан кылууну, жетимдин башынан сылоону дагы Алла Таала өзү сүйгөн пендесине берет. Ошондой эле сүйгөн пендесине иман берген Кудай Таала жакшылык иштердин мүмкүнчүлүгүн дагы сүйгөн пендесине берет. Биз ойлойбуз ушунчалык Кудайым берип жатат, берекени берип жатат, байып кетип жатам, соодан болуп жатат деп. Жок, бирок эртең күнү ошонун бүт баары таразага түшөт. Ал шайтан дагы, Куранда айтат. Мен адам баласынын бүт баарын азгырамын дейт. Бүт баарына душманмын дейт. Адам атага сажда кылбай, Алланын каргышына калган шайтан эмне дейт? Сен улуктууңа касам ичип айтамын дейт. Алла Тааланын улуктууңа касам ичип айтамын, жер бетиндеги бүткүл инсандарды азгырамын дейт. Көрдүңүзбү? Баарыбыздын артыбызда ошол шайтан турат. Алла Таала Ясин сүрөсүндө бул жөнүндө эмне дейт? Астайзулла алам ахад илайкум я бани адам алла таабуду шайтан. Мен силер менен ваада кылбадым беле дейт. Мен силер менен келишим түзбөдүм беле? Алла таабуду шайтан. Шайтанды ибадат кылбагыла. Шайтанды эршибегиле деп силер менен келишим түзбөдүм беле деп Алла Таала Куранда айтып жатат Ясин сүрөсүндө. Иннаху лакум адуввун мубин. Ал
Şaytan albatta sizler üçün açıktan açık düşman deydi. Açıktan açık bul düşmanın oşol şaytan deydi. Oşonda şaytanды ibadat kılbagıla dep sizler menen kelişim tüzbödüm bele deydi.